Карыянын көз жашы. Аңгеме. Аңгеменин автору Ибрагим Балтабаев. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы. Күңүрт жарык кирген бөлмөдөгү керебетте карыя жатты. Көздөрүнүн шорголгон жашы жүзүн жууп, күмүш түстүү сакалынан сарыгып, жаздыгына тама сиңип, жаздыкты кыйла нымдап койгон. Үнсүз гана ыйлап жатты. Көз жашына кошулуп, жүрөгү мыжыгып ыйлады. О кылымга тете өмүрүндө качан ыйлаганы эсинде жок. Адатта күн сайын конок аягы үзүлбөөчү бөлмөнү бүгүн жаптырып алган. Эч кимди кыртышы сүйөр эместей. Бул үйдөн конок үзүлбөйт. Россияданбы, Бишкектенби, же дагы башка четтенби, же айылындагылардан болсун, ким болбосун карыянын абалын көргөнү, анын батасын алганы келип турушчу. Айылына кадыры чоң аксакал, жашы да 90дон оодарылып калган. Күнүгө келгендер менен бакылдашып, ушул көнгөн керебетинде отурчу. Орозо айларында саарлык ичкени турам деп, керебеттен кокусунан кулап кетип, жамбаш сөөгүн сындырып алганына 2 айдай болуп калды. Болбосо сыртка чыгып, майда чүйдө иштерди бүтүрүп жүрө берчү. Бүгүн болсо эч кимди көргүсү жок. Үнсүз ыйлайт кемшеңдеп. Көз жашы тып-тып. Жаш кезинен кыйындыкты көп көрүп, жетимдиктин шор суусун ичип жүргөндө да ыйлап алган. Ар кимдин коюн багып, эчкинин курч таягына жалаң аяк манжыларын тебелеткени да ыйлап алган. Жалгыз жакыны, бир тууган агасы 90-40-жылдар орус-фин согушуна жөнөтүп, бейдарик жоголгондо да, кийин өзү согушка аттанып, 1 саат ичинде бөлүктөгү чогуу кызмат кылган 11 жоокерден айрылганда да, денесинин 6 жеринен ирани болуп Ленинград госпиталында 6 ай жатканда да ыйлап алган. 47-жылы согуштан мекенине келип, өзүндөй бир жетим кызга баш кошуп, малканада астына саман төшөп, үстүнө аскер шинель жамынып, жарымы жок сынык казан менен күн кечирип, ал сынык казанды абысынын кыздары каалаган күнү оокатын оодура салып кетип калганда да ыйлап алган. Кийин өмүрүндө канча кыйынчылык көрдү, кубаныч көрдү. Ошонун биринде да көз жашка күч чыгарбаган карыя бүгүн ыйлап басылсачы. Тып. Жашы 30дан өтүп калганда кыздуу болду. Көп турбай ал кызы периште болуп учуп кетти. Андан соң уулду болду. Ушул уулун бөтөнчө жакшы көрөр эле. Кемпир экөө жалпысынан 6 уул, 6 кыздуу болушту. 3 уул 3 кызды жараткандын буйругу экен. Жаштайында эле жерге берилген. Туун уулун жанынан алсаткысы келбей, өзүнүн короосунан жер бөлүп, үй салып бергенине 40 жылдай болгон. Уулдары бири Борбордо турат, кечүүсү бир көчө арыракта жашайт. Ушул туун уулу Кудайдын куттуу күнү «Ассалому алейкум ата» деп келип, колу бутун ушалап, эртең менен 1 сааттай сүйлөшүп кетүүсү бул үйдө адат эле. Уулу пайгамбар жашын таянса да, атамдын айтканы айткандай болот деп жашап келди. Нак айылда жашап, айылда өнүп, айыл менен айыл болуп калган москол денелүү, балбан мүчөлүү, салмагы да 100 килодон ашкан киши. Анча-мынча аш тойлордо улак чаап, күрөшкө түшүп коймой да бар. Атам ыраазы, Алла ыраазы деген ой менен жашайт. Жашоо өз нугу менен баратканда, кокосунан бир күнү атчан келатып эле бир кол менен бир буту иштебей калды. Жүгөндү тартайын десе эле иштебей калды. Үйгө келип аттан түшөйүн десе эле бир ыптасы иштебей калса болобу?
Балбан кишиге өтүп кетердей туюлду баары. Балбандын дымагындай болбоду бул бәле. Үйдө бир жумадай жатып калды. Оонатты балбанды. Эчен карылуу каршылашына моюн бербеген балбанды белгисиз оору суу жыкты. Чалбай жыкты. Ким аны мындай көтөрүп уруптур күрөштү. Адаттагы багымдат намазынан кийин барып, карыя менен сүйлөшүүсү күн чашкелеген убакка жылды. Таяк таяныштан намыстанып, дуалга жөлөнүп жылып жүрдү алгач. Балбан жаңы орууну кенебей бир айдай жүрүп албадыбы? Анан гана доктурдан доктурга албай, молдодон молдого албай дарланганына да болбоду. Күндөн күнгө абалы начарлап, төшөк тартып жатып калды. Эми карыя баласына күнүгө өзү келчү болду. Үйлөрүнүн ортосу 50 кадамдай эле. Карыя келет. Экөө кыйлага сүйлөшүп отурат. Неберелери келет. Бака шака. Апком үйүн бүтсө, атам экөөбүздү көлгө алып барып келет. Ага чейин Алла шыпа берип айыгып кетейин. Атам экөөбүз бир көлгө барып, Алланын жараткан кереметин көрүп келели, деп кыялданышат. Апком дегени бул карыянын экинчи уулунун уулу. Кичинекейинен китепке жакын болуп өскөн үчүнбү, же көпчүлүккө көп аралашып жүргөндөнбү, аны апком деп эркелетишет. Өлбөсөм сени апком кылам, акыйкат башкаруучу болосуң, деп көп айтчу кичинесинен. Апкому да абасы менен чоң атасына өзгөчө жакын. Ата-энеси борбордо кал дегенине карабай, чоң атасына караандап, айылына жакын шаарга келип алган. Ысык көлгө үй салып атат. Анан эле карыянын жамбаш сөөгү сынып калып атпайбы кашайып. Сагынышкан ата баланын ортосу 50 кадам жер болсо да, жүзүн көрбөгөнүнө кыйла болду. Бул карлык дегениң ушу экен. Сынган жерден бүтүшүү кыйын тура. Кыймылдасаң чыдатпай ооруйт. Күнүнкү тамактан күнүгө уулума алып бар, абалын сурап кел, деп 5-6 жолу киши чуркатат. Антмейин өз кекиртегинен аш өтөбү? Уулу да төшөктө. Өзүчү, өзү да. Уулу да уул кыздарын жиберип турат. Ата бала ушинтип сүйлөшүп калды. Кечинде апкому келиптир. Турмуш тириликтеп жүрүп, келбегенине 2 айдын жүзү болуптур. Сыркоологонун да айттырбаган. Негизи көп эле нерсени айттырбайт. Жумушунан калбасын дегени мунусу. Экөө бакылдашып көпкө отурушту да уулун көрүп келүүнү чечишти. Орозодон бери көрө элек эмеспи? Апкому жаш балача көтөрүп жөнөдү. 50 эле кадам. Уулу жаткан бөлмөнүн эшигин ачып кирери менен: "Одар мени, одар бир капталыма. Ой, жаным ой, мынча кыйналдым-ай", деп алсыз онтогон уулун келини менен небере кызы бир капталына оодарып атышыптыр. "Огудай, огудайым-ай, бул кандай сыноң? Баары жакшы, абам жакшы", деп атышпады беле? 50 кадам туруп, ушул көрүнүштү неге көрбөдү? Баягы чоң дене 50 килого жетпеген сөөк болуп калыптыр 2 айда. Көзүнүн каригин карыяга буруп: "Келиң ата, келиң. Абалым ушул. Алдыңа күнүгө бара албаганым үчүн кечир", деген күнөөкөр көз караш. Тамактан калганына 15 күндөй болуп, жата бергенинен белине шапалактай жара чыгып, анысы ириңдеп, ириңи этти оюп кирип кетиптир. Өз алдынча заара кыла албаган уулунун заарасын табарсыгын басып, желин бөдөркө менен алышат экен. "Огудай, апком, келдиңби? Бала чакаң тынчпы? Сага айттырбадым. Эми биз көлгө бара албайбыз. Ушул көлгө бир барсам,
Алланын кереметин көрсөм, атама көрсөтсөм деген ниетим бар эле. Ага жетпейт окшойм. Абаң ушинтип тирүү өлүк болуп калды. Деген үнү бир угулуп, бир угулбай үзүлүп, үн көмөкөйүндө камалып турду. Өмүрү ыйлабаган карыя уулунун абалын көргөндө үнү каргылданып, көзүнөн жаш буурчактап тоголонду. Кемшеңдеп берди. Денеси сүлк-сүлк. Апкому да бошоңдой түшүптүр. Анын да үнү каргылданып болду. Аба, неге мага айттырбадыңыз, а? Кантип ушуга чейин жаттыңыз? Апкому моюндан кучактап озондоп ийди. 3 муун. Ата, бала, небере. 3 медер. 3 эр бүлөнүн чогуу озондоп ыйлаганын элестеттиңби окурманым? Эгер ушул мүнөттө үчөөнүн көзүнөн тамган жаш ташка тийгендеби, таш эрип кетер беле? Жаш ташты көзөйт беле? Көзөбөтөт болчу. Кылымга тете жашаган карыянын көз жашы оңойбу? Чорлогон көз жаш эмеспу? Карыянын көөдөнүндөгү көзүм кашайгыр деген күйүт эмей не? Шор эмей не? Таш эмей дүйнөнү быркыратпайбы карыянын буурчактаган көз жашы? Жан этинен жаралган уул менен небереси тургай бүтүндөй дүйнөнү ыйлатпайбы бул үчөө? Жүзгө таяганча жан кишинин көзүнчө ыйлабаган карыя уулун көргөндө өзүн токтото алабы? Атасынын көз жашын көргөн төшөктөгү балбан уулу алсыздыгына, атасынын ыйына себепкер болгонуна кейбей коймокпу, ыйлабай коймокпу? Аларды көргөн небере кантип карманмак? Чай кайнам убактынча отурушту. Апком, эми сен да эл тааныган адам болдуң. Кылган иштериңди келген кеткендерден угуп атам. Ушунуңдан жазба. Сен жөнүндө ар бир жакшы сөз мага кубат. Эми бат-баттан кабар алып тур, деп чарчаганын билдирди төшөктөгү уул. Чоң атасын көтөргөн апком көзүнүн жашын тыя албай карыянын төшөгүнө көтөрүп келип жаткырды. Карыя кемшеңдеди. Ушу балам кыйналганчалык адам кыйналганын көрбөдүм эле. Согушта суу жок жерде бир четинде өлүп жаткан. Кан аралаш чалчыкты ичип да ушундай кыйналбадым эле. Балам, бир Алладан болот эми жардам. Миталип менен байланышы бар адам барбы? Миталип болсо сакайып кетер беле абаң деп үмүттүү карайды. Миталип дегени кошуна айылдан күчтүү доктор профессор бар. Кыргыз эл баатыры, Борбордо турат. Түн жарымдан ооп калса да машинесинде көз жашын тыя албай келатты. Айылы менен шаардын ортосу 20 чакырымдай. Үйүнө келгенче шолоктоп келди. Келип эле жай намазын жайып, жараткандан жардам суранды. Ойгонсо таң буурул тартып калыптыр. Жай намазда уктаптыр. Дарытын алып, намазын окуп бүтүп, шаардык оорукананын врачтарын чогултууга киришти. Күн чыга айылга жетип барды. Барса, карыя эшигин жаптырып алыптыр. Кудай Таала уулумдан мурда ал деген карыянын ыйлап кылган дубасын кабыл кылдыбы? Айтор ошол көз жашка чөмүлгөндөн 3 күндөн кийин түбөлүк сапарга жол тартты. Андан туура 20 күндөн кийин уулу да артынан кетти. Эки мүрзө жанаша. Тирүүлүктө да кошуна эле, акыретке да кошуна бойдон барышты. Боз дөмпөк мелтирейт. Өлүктөр шаары үнсүз. Ошол үнсүздүгү менен сүрдү. Небере ар келгенде Куран аятын окуп коет. Тукум улана берет, жашоо өтө берет. Тирүүлүктүн мыйзамы ошол.
Уста Кудай мыйзан таразасы менен баарын өлчөп койгон. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме «Карыянын көз жашы». Автору Ибрагим Балтабаев. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.